Сооротуучу Кудай. 4-октябрь. Эртеби кечпи, бирок ар бир адам үчүн убакыт деген түшүнүк түп орду менен жок болгон учур келет. Кимдир бирөө бардык сааттардын сааты бул адамдын жүрөгү деп айткан экен. Чынында эле ошондой. Адамдын жүрөгү токтогондо ал адам үчүн убакыт да токтойт. Адам убакыт деген түшүнүк бар жерден түбөлүк деген сферага өтөт. Бул нерсе баарыбызды күтүп турат. Бир дагы адам башкача жол менен мындан кыя өтүп кете албайт. Түбөлүктүүлүк бул жөн гана өтө узак убакыт эмес. Бул жашоонун таптакыр башкача уланышы. Муну түшүнүү кыйын. Убакыт бул Кудайдын жаратуусунун табышмагы деген сөздү абдан туура көрөм. Анткени убакыт чынында эле табышмак. Биз өзүбүзгө тааныш өлчөөлөргө көнүп калганбыз. Убакыттын, мейкиндиктин, узундуктун, кеңдиктин жана бийиктиктин өлчөөлөрү. Бул негизги гана өлчөөлөр. Ал эми биз түбөлүктүүлүккө жеткенде, ал жерде таптакыр башка өлчөө. Ал жерде убакыт жок. Ар бир адамдын жүрөгү токтоп калганда эки жер күтүп турат. Түбөлүк бейиш жана түбөлүк тозок. Бул жерде жашап жатканыбызда биз алардын бирин тандап алышыбыз керек. Ал жакта тандоо мүмкүнчүлүгү болбойт.